Көбүнчө жумуш издеп Бишкекке келген, Бишкек тегерегинде жайгашкан, чүйдүн орнунда жайгашкан, ошол өтө алыскы бийик тоолордон алыс жерден келген мигранттар абдан көп жумуш орнун жоготуп, күнүмдүк тилбиттен кыйналып атышат. Мына максат буларды кантип ушул акыбалдан алып чыгып кетебиз. Биринчи милдет ушу жергиликтүү бийлик менен өкмөттүн, мамлекеттин, биздин милдетибиз ушул болуш керек. Эки маселе көтөрүлдү. Биринчи маселе жанагы коронавирус инфекция менен контакт болгон адамдар. Анан экинчи маселе бул жанагы продовольственная безопасность биздин жанагы муктаж адамдарга. Биринчи маселе боюнча тапшырма берилди, жанагы бүт контакт болгон башка чет мамлекеттен келгендердин баарын анализдерин алып, анан биринчи анализди алып туруп, анан экинчи анализди алып туруп, полностью жанагы наблюдениени чечкенге. Экинчи маселе боюнча биз шаарда 56 000 жанагы продовольственный наборлорду даярдадык. Ошолор боюнча азыр жумуштарды жүргүзүп атабыз. Жаңы конуштарда, шаардын ичинде. Кички миграция боюнча жанагы прописка жок адамдарды, алардын дагы санын азыр эсептеп атабыз. Аларга деле жардам берилет. Ички миграциянын эсебинен мына көп жарандарыбыз ушул Бишкектин тегерегинде, чүйдө баягы пропискасы жок адамдарыбыз, катталбаган адамдарыбызга жардам көрсөтүү максатын карады.